Саламатсыңарбы, балдар? Кыргыз тилинин 12-чи онлайн сабагын баштайбыз. Саламатчылык, Алия, көрүп атам. Китептериңерди даярдап, саламатчылык бардыңыз. Китептериңерди даярдап отурабыз, Балдар көпчүлүгүңөр кирбей жатыпсыңар. Настя, саламатчылык. Мен кече күнү мен көп балдар менен таныштым. Амина, саламатчылык. Азыр болсо аман, саламатчылык. Жаза беребиз, дептерибизге теманы жаза беребиз. Мен кече күнү Аман менен жакындан таныштым. Дамир, Алтай, Тансуу, Дамирис. Кече күнү келген балдар менен Жасур, Алтай, Тансуу деп айттым, таныштым. Эң көп келген бул 5-А класс болду. Калгандарын дагы келди. Саламатчылык, Асия. Анда эмесе дептерибизге жазабыз. Темабыз бүгүнкү саякаттаган кандай сонуу? Ал эми грамматикалык темабыз. Зат аталыштын жандуу үч менен айкалышы. Эмне менен, ким менен? Көптөрүңөр онлайнга кирбей жатыпсыңар. Анткени мен билип жатамын, жооптарыңардан, тапшырмадан түшүнбөй жатасыңар, Көрүнбөй жатабы? Көрүндүбү? Көрүнүп атабы? Ооба, угулуп атат, темабызды жазып. Көптөрүңөрдөн тапшырманы билбей жатканыңардан мен түшүндүм. Кирбей жатасыңар. Балдар, эгерде мүмкүнчүлүгүңөр жок болсо, YouTube'дан кийин карагыла, анткени темадан артта калабыз, Жакында чейректик иштерге даярдана баштайбыз. Сабактын максаты менен кадимкидей эле таанышып алсак, байламта жана жандоо жөнүндө билебиз бүгүн. Аларды айырмалай алабыз тексттин ичинен. Унаалардын түрлөрү менен таанышабыз, түрлөрүнүн кыргызчасын айтабыз. Унаа деген транспорт, билесиңер. Сөз байлыгыбызды өстүрөбүз, ошондой эле мекенибизди таанып билүүгө, сүйүүгө тарбияланабыз. Анткени биз эмне кылып атабыз? Саякат деген теманы өтүп жатабыз. Балдар, чыкпагыла, анткени көрүнбөй калат. Тоскоол болбойлубуз бири-бирибизге. Кимдики көрүнбөй жатат? Байланыш начар болуп жатат окшойт, Бекболот эмне болуп атат? Экран көрүнбөй жатабы? Абдулажим. Калгандарычы? Бекболоттуку көрүнбөй жатыптыр. Калгандарыбыз жакшы элеби? Кече күнү биз силер менен, келгендер менен канаттуулар деген теманы өткөнбүз. Алихан, угулбай жатабы? Угулуп жатабы? Угулдубу эми? Канаттуулар деген теманы өттүк. Кече күнү ким келбеген болсо, жакшылап угуп алгыла. Биз кайталап алалы. Кече келгендер билишет. Бул эмне деген канаттуу куш? Эмне бунун аты? Кече сабакка келгендер билишет. Мунун аты бул эмне? Бул кандай куш? Аты эмне эле? Кече сабакка келгендер билет. Турна. Азам жок, турна эмес. Биз биринчи айттык, эмне дедик? Илья. Каркыра. Аман келген, ошон үчүн активдүү катышып атат. Калганыбыз өзүбүзгө жазып алабыз, каркыра деп. Биз саякаттаганда жаныбарлар менен да таанышабыз дегенбиз, Ал эми бул болсо эмне дегенбиз? Бул канаттуулар. Муну жок, бул. Муну биз эмне дедик? Турна дедик, Жакшы. Алихан да кече келген, жакшы билет, Демек, биз айтканбыз, бул эки канаттуу куштар абдан кооз жана окшош дегенбиз, Анткени булардын моюндары узун, буттары узун, баштары кичинекей дегенбиз. Бир гана айырмачылыгы каркыранын эмне дегенбиз?
Анын башында жайылган тутам ак жүнү бар дегенбиз. Маленький пух да, жүнү бар дегенбиз. Азамат аман эсимде калыптыр. Демек, азыр китебибизди ачабыз. Китепти ачабыз. 33 бетти ачабыз. Дагы 35 бетти ачат экенбиз. Саякаттаган кандай сонун деген жаңы теманы өтөбүз. Балдар бир аз грамматиканы карап алсак. Көрүнүп атабы? Ооба, көрүнүп атат. 35 бетте кыргыз тилинде менен деген бир сонун өзгөчө сөз бар. Менен деген. Бул мененди биз ар түрдүү максатта колдонобуз. Менен бир жагынан бул эмне деген сөз? Ошонун айырмачылыгын билишибиз керек, Менен бир жагынан байламта катары кетет. Байламта деген орусча айтканда союз, соединительный союз. Сөздөрдү бири-бири менен бириктирип, байланыштырып турат менен. Мисалы үчүн, Аман менен Дамир, Тансулуу менен Зарика деп, Ошондой эле жандоч деген орусча которгондо предлог. А кыргызча после слог деп коет. Себеби дегенде түшүндүрүүчү сөздөн кийин турат. Эгерде алып карасак, баласы, апасы дей турган болсок, ортосуна менен деген сөздү байламта катары койсок, баласы менен апасы болуп калат, Орусча айтканда и ребенок и мама деп койсо болот, Ошондой эле атасы, баласы дегенди ортосуна менен койсок, дагы и деген байламта болуп калат экен, Угуп атабыз. Балдар, кыздарды ортосуна менен коебуз, Бул байламта. Тигилер, булар деген ортосуна и менен дегенди койсок дагы, булар кимдер деген суроого жооп берип калат экен. Түшүнүктүү болду. Эгерде жандооч катары алып көрсөк, баласы, апасы деген катар келип калса, менен андан кийин келсе, бул жандооч болуп калат экен. Орусча которгондо с деген предлог, Например, мальчик с мамой деп койсо болот, Ошон үчүн эгерде менен түшүндүрүүчү сөздөрдөн кийин турса, бул жандооч катары колдонулат экен. Кимдер? Бул жерге дагы кимдер деп суроо берсе болот. Бул жерге дагы кимдер? Баласы менен, баласы апасы менен, атасы баласы менен, балдар кыздар менен, ошондой эле тигилер, булар менен. Көрдүңөрбү? Бул жерде байламта катары кетип атат, бул жерде болсо жандооч катары кетип атат. Ушундай айырмасы болот. Демек, менен байламта дагы болуп кетет экен, жандооч дагы болуп кетет экен. Түшүндүк. Андан ары улантсак, мисалы үчүн, саякатка эмне менен барса болот дегенде, биз кечээ күнү айтканбыз, автобус менен, бул жерде жандооч катары кетип атат. Поезд менен, кайык менен, велосипед менен, машине менен, кеме менен, учак менен дегенбиз, Демек, менен бул жерде жандооч катары кетти. Түшүнүктүү болуп атабы, Али? Али да кечээ күнү келген. Бул жерде бирок менен которулганда на деп которулуп калат экен, орусча. На самолете, на автобусе, на поезде деп которулуп калат экен. Көрдүңөрбү? Менен эгерде адамдар менен колдонуп калса, апасы менен, апасы баласы менен десе, анда предлог катары кетет экен, с предлог катары. Эгерде башка предметтер менен колдонсо, анда жансыз предметтер менен колдонсо, анда на деген мааниде кетет экен, Мисалы үчүн, автобус менен дегенде на автобусе деп айтабыз, На такси. Демек, менен 3 мааниде кетет экен. Көрдүңөрбү? Менен как союз да, байламта катары, менен жандооч катары с переводами на со смыслом с предлог, на предлог, Түшүнүктүү болдубу? Ушунун айырмасын биз билишибиз керек. Мисалы үчүн, автобус менен дедик, Азыр болсо унаанын түрлөрүн кыргызча айтабыз, жаза баштайбыз. Бул эмне? Кыргызчасы. Бул эмне?
Кайык кичинекей болот, Жок, аман кайык деген кичинекей болот. Орусчасы пароход, кыргызчасы жок, орусчасы пароход, кыргызчасы болсо, ак кеме, туура Алия Азамат. Кеме же ак кеме деп койсок болот, Кеме. Демек, кеме менен саякатка барсак болот, саян туура. А бул болсо, бул эмне? Муну баарыбыз билебиз. Кыргызчага которгондо саян туура кеме. Экинчиси, орусча машина деп айтат экенбиз, кыргызча машине деп коет экен, кичинекей өзгөртүү болуп калган, сингармонизм законуна ылайыктап кылып койгон, и болгон үчүн кылып койду. Машине деп койдук, Машине менен саякатка барабыз, А бул эмне? Кыргызчасы. Мен кыргызчасын сурап атам, силерден. Кыргызчасын сурап атам. Ким билет кыргызчасын? Жок, али бул орусча, самолет деген орусча, кыргызчасын билишибиз керек. Учак аман, Азамат. Учак, Амина дагы туура айтты. Калганыбыз жазып алабыз. Учак менен саякатка барсак болот дедик, Учак менен. Бул эмне? Муну баарыбыз билебиз. Булар которулбайт. Кээ бирки сөздөр которулбайт, Али Азамат. Учак менен, бул эмне? Кийинки сүрөттө автобус. Автобус которулбайт, ошон үчүн автобус менен деп коет. Бирок вокзал которулат, автобекетте. Бул эми, бул эмне? Бул кичинекей, жана биринчи жазгансыңар, бул эмне деп жаздыңар? Кайык, Азамат. Кайык менен, бул кичинекей кайык. Ал эми бул болсо, бул унаа. Бул унаа эмне? Поезд, Поезд дагы которулбайт, Поезд дагы которулбайт. Поезд менен дагы биз саякаттасак болот экен, Андан ары улантабыз. Азыр болсо текст менен иштейбиз. Ачкыла дикеңерди. 35-чи бетте 13-чү көнүгүүнү карайбыз. Аня, баарыбыз ачабыз батыраак. 13-чү көнүгүү. Ачтыкпы? 35-чи бетте жаңы темада. Текст менен иштейбиз. Ачтык, Ооба, ачтык. Иштей баштайбыз. Аня окуйбуз. Аня машина менен саякатка баргысы келет. Ошондуктан Аня менен апасы даярдана башташты. Машина менен кайсы жерге чейин саякаттаса болот? Кайсы мезгилде саякаттаган жакшы? Быйыл июнь жана июль айларында Кыргызстанды кыдырып келсе кандай болот? Алар ушулар жөнүндө ойлонуп жатышат. Демек, Аня апасы менен саякаттагысы келип жатыптыр, Бул жеңил эле текст, баарыбыз түшүндүк болуш керек. Азыр болсо мен сураймын. Биринчи сүйлөмдөгү Аня машина менен саякатка баргысы келет дегенде, менен бул эмне? Байламтабы же жандоочпу? Жазабыз. Бул эмне? Жандооч же байламта? Мен азыр эле жогоруда түшүндүрдүм, Менен кээде жандооч болот, кээде байламта болот. Азамат, Алия, машине менен деген бул жандооч послеслов болуп калды, себеби дегенде машине бул предмет, Азаматтар. Экинчиде Аня, ошондуктан Аня менен апасы дегенде менен бул эмне? Бул кандай мааниде кетет? Аня менен апасы дегенде кандай мааниде кетип атат? Жок, экинчисинде саян Аня менен апасы и деген мааниде. Бул жерде и деген кыргызчасы эмне болуп калат? Нет, эгерде менен в конце, если в конце, Аня апасы менен, тогда будет как предлог, послеслов, жандооч. А бул жерде байламта болот, Бул жандооч болду, бул болсо байламта. Здесь как союз идет, Байламта. Союз переводится байламта. Алия түшүндүк. Үчүнчү сүйлөмдөчү машина менен кайсы жерге чейин саякаттаса болот дегенде бул дагы жандооч саят. Азамат. Кимдер жооп берип атса, мен белгилеп жатам. Түшүндүңөр, Демек, эгерде предмет болсо машине, дагы башка
жансыз предметтер болсо, нерселер, анда жандооч кетет экен. Эгерде адамдар болсо, адамдар менен ортосунда жанында болсо, анда байланса жана жандооч болуп кетет. С деген эме которуучу предлог катары кетет. Жакшы. Биз текст менен иштегенде ошондой көрөбүз. Азыр болсо балдар бир сонун текст таптым мен. Сулайман Тоо деген. Сулайман тоону ким билчү, ким билет, ким барган? Кайсы жерде Сулайман Тоо? Сулайман Тоосу кайсы жакта? Кайсы жакта Сулайман Тоосу? Биз айтканбыз, тарыхый жерлер жөнүндө билишибиз керек, Кыргызстан жөнүндө. Ооба, Сулайман Тоосу кайсы жакта? Ошто аман билет экен, кимдер туугандары болсо билишет, кимдер турист болсо дагы барып билишет. Юрий да туура айтты, ошто. Демек, окуйбуз, тынч кунт коюп угабыз. Сулайман Тоо, жакшылап угабыз, анткени суроо болот, Сулайман Тоосу да 16-кылымга, кылым деген векке чейин Баракух деп аталган. Демек, биринчи аты Баракух экен, 20-кылымдан баштап Сулайман пайгамбардын, пророк да Сулайман, атынан аталган. В честь этого пророка, да, Сулаймана. Легенда боюнча Сулайман пайгамбар бул жерге сыйынып турчу экен. Демек, Сулайман пайгамбар бул жерге сыйынып турчу экен, поклонялся. Андан кийин текстке өтөбүз. Тоонун узундугу, вы себе тоже отмечаете, узундугу дына, бул деген маалымат, информация катары кетет, маалымат. 1140 метрге жакын, туурасы, ширина 560 метр, бийиктиги, высота 160 метр келет экен. Тоодо көп үңкүрлөр бар. Мисалы, Руша үңкүрүндө Ош тарых музейи жайгашкан. Көрдүңөрбү? Тоонун ичинде бул музей жайгашыптыр. Бул Руша деген үңкүр экен. Түшүндүк, Демек, бул маалыматтар анан тарых музейи жайгашкан экен. Кимдер барган болсо, көргөн, кимдер барбаса, барып көрсө болот, Андан ары улантабыз, тоонун чыгыш этегинен, с восточного подножия, этегинен орто кылымда, средневековье, салынган мончо, Сулайман пайгамбардын тактысы, тактыны билебиз, биз жомокту өткөндө акылдуу кыз жомогунда такты, кандын тактысы дегенбиз, жана Бабур кандын ичине ак үйү табылган. Демек, тоодон ушундай тарыхый нерселер табылыптыр. Сулайман тоонун эки жагынан 2 канал айланып өтөт. Бабур кандын тактысын кийин жакшылап реставрация кылып жасап коюшкан. Тоонун башынан табылган. Андан ары улантсак, жакшылап угуп жатабыз, барыбыз угуп жатабыз, түшүнүп жатабызбы? Туристтер тоого атайын жасалган тепкичтер менен чыгышат. Балдар угуп жатабызбы? Ооба, тепкичтер менен чыгышат экен. Бул жер ыйык жер деп эсептелинет. Көрдүңөрбү? Момундай атайын тепкичтерди жасап коюптур. Турист болуп барып калсаңар, ушул жерден барып чыгып, тоонун башынан Ош шаарын көрсөңөр болот экен. Бул жер ыйык жер деп эсептелинет. Түшүнүктүү болду, Эми текст менен иштей баштайбыз. Азыр жооп беребиз, плюс алабыз. Текстте эмнелер жөнүндө сөз болду? Цифра менен беребиз, легенда. Азыр угуп алалы, көчө, көрөлү, туристтер, музей, шаар, Ош, тамак, тоо. Силер цифра менен белгилеген. Бир эле жолу киресиңер. Кайсы сөздөр? Жок, бирден кирбейсиңер. Канча сөз тапсаңар, 3-төн, Алия, туура, 1, 3 дейт Алия. Жакшы, Алияга плюс койдум азырынча. Дагы 1, 3, 4, 8, аман дагы. Туура, амин. Азаматтар, текстти жакшы түшүнүпсүңөр, Анда белгилеп коелу. Легенда жөнүндө туура текстте болду,
туристтер жөнүндө болду, музей жөнүндө сөз болду, шаар жөнүндө болду, ош жөнүндө болду жана тоо жөнүндө. Көчө, тамак деген текстте болгон жок. Андан кийинки тапшырманы өтөбүз. Адаттагыдай эле туура же ката экенин белгилейбиз. Ты жана к менен. Биринчи сүйлөмдү окуйм. Мурун тоо Баракух деп аталган. Алия туура. Азамат, бат эле. Калганыбыз баардыгыбыз түшүндүк. Демек тексттин ичинде Баракух деп аталган деген сүйлөм бар. Туура. Экинчи сүйлөмдү окуйбуз. Үңкүрдө музей жайгашкан. Саян ката деп жазып атасың да, туура эмес. Үңкүрдө музей жайгашкан. Биз айттык, музей бар деп. Ал жерде Руша деген үңкүрдө саян ката эмес, туура. Биз азыр эле айтпадыкпы? Музей жайгашкан дегенбиз, туура. Тоонун бийиктиги 560 метр. Бул үчүнчү сүйлөм. Тоонун бийиктиги 560 метр. Саян экөөнү жазбайсың. Туура деп айттык беле. Бийиктиги, высота, аман эле туура жазды. Али да туура. Бийиктиги 160 метр дегенбиз, 560 эмес. Ката демек бул. Бабур кандын тактысы табылган. Кийинки 4-чү сүйлөмдү карайбыз. 160 метр. Азамат, Алия туура. Бабур кандын тактысы табылган. Бабур кандын тактысы табылган. Кийинкиге өтөбүз. Кийинки Алимхан туура деп атат. Азамат, Валерий айтты, Юрий ката эмес. Ал жерде такты бар. Такты деген эмне эле? Тактыны ким которуп коет? Такты. Тактыны ким которуп коет? Такты дегенди ким которуп коет? Жомоктон окуганбыз. Кана ким которуп коет? Тактыны орусча которуп койгочу. Кандын тактысы. Стул же болсо трон да? Трон. Трон, илгерки трон, Бекболот туура айтты. Демек бул туура. Ал жерде Бабур деген кандын тактысы бар экен, Трон, султан. Ал жер ыйык деп эсептелинет. Ыйык. Ыйык дегенди которуп коебуз, ыйык. Ыйык дегенди которобуз орусчага, ыйык. Азыр эле мен айттык, ыйык. Ыйык дегенди орусча которуп койгулачы, ыйык дегенди. Святой аман эле билет экен, орусчасын. Калганыбыз билбейт экенбиз. Демек, ал жер ыйык бекен, Сулаймантоо ыйык бекен. Бекболот минус аласың азыр. Сулаймантоо бул ыйык жер, туура. Настя. Демек, это святое место. Поэтому все приезжают поклоняться, да, горе. Ошондой деп аталган. Ал эми азыр болсо үй иши. Силер Кыргызстандын кайсы тарыхый жерлерин билесиңер? Мен мурункусунда айтканмын, диалог түзгүлө дегенмин. Көптөрү жөнөтүшө элек диалог түрүндө. Бүгүн болсо кийинкиге презентация кылып жашап жөнөткүлө, кайсы тарыхый жерлерди жөнүндө маалымат билесиңер, билдесеңер, издеп тапкыла. Мисалы үчүн, абдан көп. Мен 3-4 гана көрсөтүп жатамын, мындан башка да толтура бизде ыйык жерлер бар, Презентация билесиңер, слайд жасап, мага бир эле аман жөнөткөн болчу мурдагысында. Слайд письменно, ооба. Жазсаңар да болот, бирок презентация кылсаңар сонун болмок. Кимдер чыгармачылык менен иш алып барса, мен ошолорго чейрегине дагы 5 коюп беремин, сөз менен дагы жазсаңар. Түшүнүп барбы балдар, үй тапшырма